Кубатбек Алчевич, мынау баягы даватка барып, тияққа барып, биздин мусульман болуп келген кишилер бар эмес, аябайчы тайтакка барып. Ошону ким кийирип жиберген бияқачы? Ошону кийирген пограничниктерби, же вице-премьерби мурунку, же болсо министр здравоохранениеби, саламаттык сактоо министриби. Аны ошолор кийирип, монтип отурабыз. Экономикабыз отурат. Элдин баары үйүндө отуруп алып, эсеп атат. Жана кандайдыр нерв болду келерчи. Бири менен бири сүйлөшө албайт. Буларга наказание барбы же жокпу? Эмне үчүн кирген? Эмне үчүн ошака кеткен? Ошака барбагыла деп Кытайга январь айында эле айтып койбойбу? Ошо жердеги основном жанагы Сузак районуна, Ноокат райондарынан кетишиптир да. Ошо жердеги кишилер барбагыла деп айтпайбы? Ошо жерде турган депутаттар бар да. Тим эле азу сынайга белегөн, сүйлөсө тим эле асмандагы жылдыз чөнтөккө салып бере койгон. Ошолор деле айтпайбы? Мына барбасын, эмне үчүн барат? Ошону токтотуш керек эле. Ошолор жок болсо биз эле тынч эле жашап калат элек да, Түркмениядей болуп, Тажикстандай болуп. Даваттан келгендер боюнча, Умрадан келгендер боюнча айтып атпайсызбы? Ал убакта, алар келген убакта марттын башында ошол Сауд Арабияга окшогон, анан Эмиратка окшогон башка мамлекеттер могул демеге ооруга чалдыккан мамлекеттердин категориясына кирген эмес. Биздин жанагы кишилер барып келген убактачы. Анан кийин экинчиси сиз жанагы айтып аткан барба деп айтпайсыңар деп атпайсызбы? Туура айтасыз. Негизинен ишти ошол жактан илгери баштаса жакшы болмок экенбиз. Анан антып айталы деп бирөөнү сен эмне айтпадың дейин десек, бул жерде мамлекет тарабынан организованный, же болсо ДУМК тарабынан организованный алып барган эч ким жок экен. Муну туристтик компаниялар менен эле даватчылар деле ошондой экен. Турист катары эле кете берет экен. Туристтик виза менен элечи. Ушундай упущение бар экен да. Анан азыр аны биз мына случайдан кийин көрдүк, чындап эле сиз айткандай. Кээ бир мына сиз айткан маселелериңиздин төркүнүндө мааниси бар. Бунун үстүнөн иштедик, кээ бирөөнү жойдук, кээ бирөөнүн үстүнөн иштеп атабыз. Камчы жылышпай. İşteyiz daha, o da bilse.